Жоқ, мисалы азыр мындай да. Сен де азыр видео киргизебиз да. 10 000 подписчик болсо эмне кылганга дайынсың? Айтышпайын аны. Бүтүсү жерден көп нерсе болуп кетип атат. Я. Бирөөнүн чачын алдың го. Сен чачың алалыбы? Ладно, давай 20 000 подписчик. 20 000 подписчик. Мен четин албадым, меникин деле четин албадым. Жо, мондай эле, прям ортосуна мондай алып туруп эле зыр машинка менен. 20 000ге дайынсыңбы? Дайын. Эркекче. 20 000 болсо дайынмын эркекче. Точно? Кетти. Короче, бул деген, яки Асхат деген бала. Каракол филиалда. Бизде именно дөңгөчтү карай турган жигит ушул да. Дөңгөчтүн ответственности ушул жигитте. Мыг урдурат, скидкасын берет. Анан экөөбүз менен азыр спор кеттик. 20 000 подписчик кылып берем дедим. 20 000 болсо чачын алабыз да. Бирок өзү дээри тамада билет. Тамадалык иш менен алек болот ушундай да. Короче, чымыны бар адам. Анан изначально жумушка алып атканда айткам, мен сенин личный брендиңди көтөрүп берем, подписчик набивать этип берем. Но мен айткан эмесмин, каким способом сага подписчик набивать этип берем. Через чач деп айткан эмесмин. Но получается так, что азыр 20 000 подписчик набивать этсек чачын алабыз да. Ошон үчүн азыр аккаунтун отметка кылам. 20 000 подписчик набивать этели дагы и чачын алалы. Ошон үчүн комментарий жазгыла. Эмне кылыш керек? Буну лайктан баскыла, короче, чачын алыш керек. Кетти буюрса. Жакшылап тазалап. 2-3 күнүн ичинде набивать этсек эле сонун болот да. Прям мындай Асхат мындай прям ортосунан алам машинка менчи. Ортосунан аласың. Мындай эмес, капталында эмес, мондайнан аватардыкындай кылып. Кетти. Давайте подписка таштап койгула. Чачын алалы.